Урматтуу кесиптештер, урматтуу Ашырбек Мойдонович, Алтынай Сейитбековна айтып өткөн маселени дагы жогорку кеңеш чындыгында мына министрлерде дагы катуураак контролдосок жакшы болот эле. Анткени алар мамлекеттен айлык алып атканы менен бүт региондордо өздөрү туулуп өскөн жерлерде мындай шайлоо штабтарында жүрүшөт да, ошолор мындай элге иштесин. Бул биринчи маселе. Анан мен жакында эле мына эл өкүлү катары Нарын облусунун Ат баш районуна барып шайлоочуларыбыз менен жолугушуп келдим. Элибиз мындай ондогон көйгөйлөрдү айтышты. Мен азыр эң биринчи кезекте зарыл болгондорун гана атап өтсөм, өкмөт ушул маселелерге чукул арада көңүл буруш керек деп ойлойм. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, мына ат башылыктар үчүн өзүнүн эле ошол Аксай арпа жайлооруна өтө абдан чоң түйшүк жаратып жатыптыр. Чынында ошол Аксай арпага пропуск алышат экен, жанагындай өткөрмө документ. Ошол документти алуу абдан мындай татаалдашып кеткен дейт да, ошол ага караганда Европага, Кытайга виза алган бир аз жеңилирээк деп элдер мындай өздөрү айтып атышат. Нарын чек ара кызматынын жетекчисинин печати басылбаган пропуск болбосо, ошол Аксай менен арпага кире алышпайт экен. Өзгөчө мына малчылар. Анан Коргон Таш, Кында заставаларынан дагы ошо өтүү пропуск болбосо, ошол чек ара башчысынын колу болбосо кыйын экен. Ошо биринчи жайыт комитетине паспортун алып барышат, жайыт комитети РСК банкка акча төккөнгө жөнөтөт экен. Андан кийин РОВДдан текшерүүдөн өтүшөт. Анан Нарын облустук чек ара кызматынын башчысынын печатын бастырып, анан ошол Нарын шаарына барып атышат, ошо ат башыны бир айланып чыгып атышат да. Ушул документти алууну бир аз өкмөт жеңилдесе жакшы болот эле. Жанагы таза коом деп бардык документтерди алууну элге бир жеңилдиктерди беребиз деп атпайбы? Ошол ат башы элинин Аксай арпага өтө турган пропускту алууну бир аз жеңилдесе жакшы болот эле да. Анткени жергиликтүү эл ошол пропусту алууга деле анча каршы эмес экен негизи. Болгону ошол аны жеткиликтүү кылыш керек, документти алууну жөнөкөйлөтүш керек. Айыл өкмөтүндө мал чарба китеби бар да. Алар ошол кимдер жашайт, кимдер жашабайт жакшы билишет. Мындай муну жеңилдетпесе болбойт. Экинчиден, мына бирлик айылында мектепке бардым, авариялык абалда балдар ошол жерде окуп атышат. Ат башы районунун бирлик айылында. Буга чейин каражат бөлүнүптүр Түрк гранты менен. Бирок мектеп курулуш иштерине азыр каржылоо токтоп турат. Мектепти көрсөңөр абалы абдан начар. Жанагындай жыгачтар менен, устундар менен жөлөп коюптур. Бирок тилекке каршы балдар окуп атышат. Бир канча ата-энелер айтышты, биз балдарыбызды жибербей атабыз дейт. Анткени алардын өмүрүнөн кооптонуп атабыз дейт. Мектеп улатуучу, коркунучу бар. Эртең кар жааса, чын эле мындай жана дубалдар урайын деп араң турат да. Эгерде андай болсо, Кудай сактасын. Балдардын мындай өмүрүнө, коопсуздугуна ким жооп берет? Ошон үчүн ушул мына жаңы окуу жылынан баштап, мына быйылкы жылдан баштап жаңы мектеп курулбайт деп айтып атабыз. Ушул ат башынын бирлик айылындагы мектепти сөзсүз түрдө ушул бюджетке киргизип, калган каражатын өкмөт бөлүп берсе деген маселени айтып атам. Рахмат.